Assalamuалейкум достор. Көптөн бери көп келген суроолорго YouTube'га видео тартып тура көрдүм. Анткени көпчүлүк суроолор Instagram'дан келет, WhatsApp'tan келет. Бирок ар бирин жооп бергенге албетте өзүбүз да студентпиз. Ошого толуккандуу YouTube'га көп форматтагы видео баткандыгы үчүн YouTube'га видео тартып атам. Көбүнчө ошол суроолор Түркияда окуу, жашоо, бекер окуу боюнча көбүрөөк келет. Толуккандуу бул жактан жооп берүүнү, өзүмдү тааныштырууну, кайсы жерде окууму, кандай болоорун толуккандуу мен силерге видео кылууну туура көрдүм. Негизи теология багытында аяктагам. Билесиздер, Кыргызстанда теология деген факультет 3 жылдан бери иш алып барат. Теология бул не десеңиздер, бул теология исламый жана ошондой эле дүйнөвүй багытта дагы эки багытты алып кеткен бир факультет болуп саналат. Теология боюнча мугалим болсоңуздар болот, медреселерге агай болсоңуздар болот, дагы ошондой эле мамлекеттик кээ бир ишканаларда иш алып барсаңыздар болот. Бирок мен бул кесипти бир гана өзүмдүн кесип аягына чейин чыгара турган кесип катары эмес, балким өзүмө керектүү кесип катары аны окугам. Бул да болсо менин сыртта окуума жана ошондой эле тил үйрөнүүмө, дүйнө көз карашыма өтө чоң салымын кошкон деп айта алам. Окуу үчүн көптөгөн жолдор ачылып калды. Мунун себеби дагы бул Түркия менен Кыргызстандын мамилелерин жакшыргандыгы. Мурда билсеңиздер, Түркияга чет элге окуу деген аябай оор нерсе болчу да, баруу өзүнчө кыйын деп ойлочубуз. Бирок азыр карасак, технология өнүктү. Окуучулар Кыргызстанга караганда сыртта окууну мындайча айтканда чечип жатышат. Ошолордун катарында мен дагы Турцияда окуйм. Эми Турцияда окуунун жакшы жерлери, же болбосо жолдору тууралуу айтып кетсек, Түркияга келүүнүн 2-3 жолу бар. Булардын биринчиси бул Түркия бурсалык стипендиялык программасы. Бирок бул стипендиялык программага өтүү үчүн мындайча айтканда 100 окуучудан 1 окуучуну алат дегендей. Ал Түркия бурсалар боюнча өзүнчө бир видео чыгарабыз, ага токтолбой да кое берейин. Анын көптөгөн маселелери бар. Экинчиси бул контракттын негизинде. Сиздер кадимкидей эле Кыргызстанда контракт менен окугандай эле Түркияда дагы контракт менен окуй аласыздар. Бирок айырмачылыгы, сиздер ошол контракт менен окууга өтүш үчүн дагы атайын экзаменге кирип, ал экзаменден өтүп, анан гана келе аласыздар. Үчүнчү жолу болсо бул компаниялар менен иштешүү. Мисал катары биз дагы жакында компанияны иштетип баштадык. Уни консалтинг деген окуйм дегендер келип тапшырсаңыздар болот. Бирок бул үчүнчү жолун айта кетели. Бир аз каражат коротосуз дегенде, анткени сиз экзаменге кирбей, дипломдун же болбосо аттестаттын негизинде, же болбосо ошол күбөлүктүн негизинде сиздер окууга өтө аласыздар. Бир өтө жакшы нерсе деп айта алам. Жоктон көрө жогору үчүнчү жол дагы сиздер үчүн тандоо катары боло алат. Келип кадимкидей эле окуйсуздар. Анан дагы Түркияда кайсыл шаарда окуйсуз, кайсыл факультетте окуйсуз, кайсыл шаарлар маанилүү десеңиздер, албетте окуйм деген адамга шаар же университет маанилүү эмес. Албетте өнүгүүнү калаган же болбосо тил үйрөнүү багытында боюнча болсо, анда бул башка нерселерди айта алам. Мисалы, менин факультетим көбү сурайт. Менин факультетим көбү ойлойт да, негизи исламий багытта окуган адам балким исламий багытта окуп атат деп. Мен факультетим азыркы учурда IT. Эң эле өнүккөн факультеттердин бирөөсү бул айтишник. Мен өзүм ушул факультетке кызыгам, кызыгуум бар, аракетим бар. Ошондуктан мен бул факультетти тандадым. Же кайсы факультетте сунуштайсыз деген суроого, балким мен айтат элем, IT багытында окуңуздар. Бирок эптеп кете алсаңыздар. Анткени бул IT тандап коюу жеңил, бирок аны сүйүп жасоо биртке оорчулукка турат. Мисалы, сиздер тил билсеңиздер аябай кыйын. Мисалы, мен өзүм англис тилин окуп үйрөндүм. Кыргызстанда маани бербейт болчумун. Англис тили бул технологиянын тили деп айта алам. Мисалы, барлык код жазуу, барлык программалар англис тилинде. Ошондуктан айтат элем, эгер IT багытын тандайм десеңиздер, бул менин факультетим айтишник, компьютер инженери. Бул багытта көбүрөөк кааласаңыздар дагы, бирок аракет дагы көбүрөөк болуш керек, сүйүү дагы көбүрөөк болуш керек. Анан англис тилин сөзсүз түрдө үйрөнүшүңүздөр керек. Жок, албетте англис тили керек, өтө деле маанилүү эмес дегендер дагы бар. Бирок мен ойлойт элем, албетте технология тили бул англис тили болгондуктан мен кыйынчылыктарды көрүшүмө байланыштуу мен айта алам, англис тили сөзсүз түрдө керек.
Келейли шаарларда Турцияда окуу дегенде көпчүлүк досторубуз бир гана Стамбулду билген үчүн же болбосо Стамбулда автотилттүү мындай туристтик жер болгон үчүн көпчүлүгү мен Стамбулда окусам экен деп ниет кылат. Биз дагы ошондой ниет кылчубуз. Бирок Стамбул бул туристтик шаар, кымбат шаар, ачык айталы. Жана ошондой эле аябай кымбат, анан адам аябай көп. Мисалы бир эле Стамбул деген шаардын өзүндө 20 миллион адам жашайт. Демек бул элестетиңиздер Кыргызстандын калкынын 3 бөлүгү. Мындай айтканда Кыргызстандын калкынын бөлүгүн 3кө көбөйткөндө даже 20 миллион чыкпай калып атпайбызбы? А бул жакта ошол Кыргызстандан 3 эсе көп болгон калк бир эле гана шаарда жашайт. Аябай адам көп, ошондуктан кымбат и туристтик шаар болуп саналат. Туризм шаары болуп саналат. Ошондуктан мен ойлойт элем, балким ушундай чоң шаарларга караганда орточо арзан, өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөргө караган шаарларды тандаңыздар. Мисал катары Түркияга келгенде тил үйрөнүү сөзсүз түрдө маанилүү, тил билип келиш керекпи деген суроого жооп катары айтайын. Албетте жок. Бирок албетте баштап келген бул жакшы нерсе. Билбей келсеңиздер, бул жакта болгон ошол тилди үйрөнөсүздөр. Анткени бул жерде орусча же кыргызча сиздерге сабак өткөрүлбөйт. Мына ошондуктан бул жака келгенде айла жок, тил үйрөнүп, анан окуйсуздар. Эгер тил билбей келсеңиздер, бул жакта атайын окуу башталардан алдын hazırlık даярдоодо окуп, анан гана факультет баштай аласыздар. Эгер тил үйрөнүп келсеңиздер, экзаменге тапшырып, ошол экзаменден өтсөңүздөр, факультетти баштайсыздар. Эгер дагы суроолор болсо, балким мен YouTube'га тартканым жакшыраак. Анткени ар бириңиздердин личкаңыздарга жазуу бетке биздин да убактыбызга да туура келбей атат дегендей, ошондуктан таарынбаңыздар деп атайын YouTube'га тартып суроолорго кененирээк сиздерге жооп бергенге аракет кылам. Андыктан биздин каналга катталып колдоо беретинде лайктан баса кетиңиздер.